Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman bir tuğanlar. Bugün şol nikege kızıktırуу tuurasында, nikeni sifattары tuurasында жана никедеги барабарлык туурасындагы сабагыбызды дагы улантабыз. An Abi Ruhmin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح رواه ابن ماجه في السنن والطبراني في الكبير. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты hadistin mazmununda, ortomçu bolunun en abzelinin bolup eseptelet iki adamdın ortasında nike tuğrasında ortomçuluk kılı. Demek iki adamın ortasına düşüp, iki adamdı eldeştirip, mamilelerdi çeçip, oşol mamileni çeçüylөр adamların ortasına düşüğünün en jakşısı bul nikenin mamilesinde ortaga düşүү bolup sanalat eкен. Demek bundan ulamdağı bilinip atat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan bul kuttu hadisten, demek nikeni saktaloosuna hareket kılsak, je üylön albay жүргөн adamdardын baş koşup ketүүsüne ortomçu bolup turup sebep bolup kalgan bolsok, je ajırашып кетейин деп аткан adamdardын başını kayra biriktiriп koysak, bul эң жакшы ortomçuga түшүү деп, bul jerde dagы никенин зарыл экендигини Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem түшүндүрүп кетти. Başka hadiste Adi ibn Abbas radıyallahu anhuma قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lam yura lil mutahabbayni mislun nikahi rawah ibn Majah ve Tabarani ve ibn Cemi' al-Hakim fil Mustadrak vel Bayhaqi. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Lam yura lil mutahabbayni mislun nikah. Eki jakşı көргөн adamga niке сыяктуу эч бир нерсе көрүнгөн эмес, болгон эмес. Мунун эки мааниси тең бар. Bir manisi kандай? Nikege çeyinki süyü emez, negizgi süyü bul nikeden kiyinki mamile degen dele hadistin manisi çıgat. Eki jakşı körүүчү adamga nike сыяктуу көрүнгөн эмес, болгон эмес. Demek bul murda jakşı kördüm dep жүргөнү менен бирок нике сыяктуу көрүнгөн эмес, демек эң жакшы сүйүү бул нике аркылуу пайда болгон сүйүү болуп саналат. Yani ага чейинки жөн эле напстын каалоолору болуп эсептелет деген маанини да туюнтат. Экинчи жактан бул хадистин мааниси кандай болот? Эки жакшы көргөн адамдарга нике сыяктуу нерсе жок. Жакшы көргөн болсо дароо никелешсин, мындан башка айла жок. Эң жакшы нерсе никелешүү. Бала кызды жакшы көрүп калды, кыз баланы жакшы көрүп калды, жүрөгүнө бири-бирине жылуулук сезим пайда болуп калды. Эми никеден өткөн нерсе жок, дароо никеге амал кылсын. Экөө никелешсин деген мааниси чыгат. Эмне себептен Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, себеби эгер буга амал болбой турган болсо көп бузукулук болот. Мисалы bir жигит bir кызды көрүп калды. Ал туурасында укту, аябай жакшы экен, диндар экен, адеп ахлагы жакшы экен, жакшы үй бүлөдөн экен деп, анын жүрөгүнө ага болгон кызыгуу, сүйүү сезим орношуп баштады. Кыз деле бул туурасында укту. Ушундай жигит бар экен, жакшы диндар, адеп ахлактуу, кулк мүнөздүү деп аны уккандан кийин экөөнүн жүрөгүндө сезим пайда болуп калды. Бири-бирини көрдү, бири-бирини жакшы көрүп калды. Андан кийин эми нике болбой турган болсо эмне болот? Эми бир канча бузукулуктар ачыкка чыгат. Эгер бул буну жакшы көрүп туруп башкага турмушка чыгып кетсе, бул буну жакшы көрүп жүрүп туруп башкага үйлөнүп алган болсо, өмүр бою жүрөктүн жакшы көрүүсү башка, акылдын, мээнин жакшы көрүүсү башка да. Мээ менен өзүңүздү ишендиресиз, жок мен буну менен жашап жатам, мен буну жакшы көрүш керекмин дейсиз, бирок жүрөгүңүздөн болбой эле мурдакы картинкалар, мурдакы сүрөттөр кайра келе берет да. Ошондой жашоодо ызычуу болбош үчүн Пайгамбарыбыз ушу хадисте айтып атат. Эки жакшы көргөн адамдарга нике сыяктуу нерсе жок. Нике кылсын, бири-бирин жакшы көрүп калгандан кийин эми нике кылсын. Бирок нике кылуунун жол жобосу кандай? Кыз мисалы бирөөнү жактырып калган болсо эмне кылат? Валийлерге, жакын туугандарына айтат.
Алар мисалы Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн Хафса деген кызыны, Умар радиаллаху анху Хафса деген кызыны Абу Бакр радиаллаху анхуга өзү сунуштаган эле да. Өзү сунуштаган. Ал каяктан кызынын жакшы көргөндүгүнү билип калган. Кызы кайсы бир жол менен Азирети Абу Бакр радиаллаху анхуга билдирген, Умар радиаллаху анхуга билдирген. Ошол сыяктуу жолдор менен. Ал эми эгерде бала кызды жакшы көрүп калып, кыз баланы жакшы көрүп калып, бири-бири менен байланыш баштай турган болсо, анда бул деле фитна. Бул деле бир фитнанын башталышы. Кандай жол менен экен? Эгер бала бирөөнү жакшы көрүп калдыбы, анда туугандары аркылуу. Кыз бирөөнү жакшы көрүп калдыбы, анда туугандары аркылуу бул маселени чечкендин аракетини кылыш керек. Демек, хадистин мааниси эмне болду? Эки жакшы көргөн адамдарга никеден өткөн жакшы нерсе жок. Дароо экөө бири-биринин сезимин орундатуу үчүн, напсы каалоосунун кумарына кандыруу үчүн никелешсин, эртерээк никелешсин деген маани чыгат. Башка хадисте Азирети Айша радиаллаху анха энебиз риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тазавважун нисаа фа иннахунна я'тинакум бил мал." Аялдарга үйлөнгүлө, кыздарга үйлөнгүлө, аял затына үйлөнгүлө. Анткени аял заты, аял задалары силерге байлыкты алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтпөсү. Силер үйлөнгүлө дейт. Үйлөнө турган болсоңор, аялдар силерге байлык алып келет дейт. Яни жашооңордогу берекени, жашооңордун тартып, мисалы үйлөнбөгөндөр жүрө берет да. Бирок үйлөнгөндөн кийин, бир аз жашагандан кийин элестетип көрсөң, мурда кантип жашадым деп өзүң таң каласың да. Тура көчөдө эркек киши сапарда башка жакта жүрсө билинбейт, жүрө берет эки тараптачы. Бирок үйгө келсең, үйдө аял жок болуп калган болсо, такыр башкача болуп калат да. Мисалы сапарларда жүрө бересиз өзүңүз, аялыңызсыз элечи, бирок үйгө келгенде аңырап эле эч ким жоктой, бир кийимиңди таппай, же бир чайың жакшы кайнабай, же жеген тамагың аш болбой кыйнала бересиң да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, бардык тараптан силер жашоодон жакшылык табасаңар үйлөнгүлө дейт. Үйлөнсөңөр байлык деле алып келет аял заты дейт. Азирет Абу Хурайра радиаллаху анху башка хадисте айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Саласатун хаккун алаллахи аунухум." Үч адамга Аллахтын милдети аларга жардам берүү. Алланын көмөгү, Аллах Тааланын жардамы биздин жашообузда милдеттүү түрдө болот экен, үч нерсеге амал кылсак. Биринчи ал-мужахиду фи сабилилlah. Алла жолунда күрөшүп аткан адам. Элимди, жеримди, динимди сактайм деп кадам көтөргөн адам. Аллахтын дини бийик болсун, исламдын желеги желбиресин деп сапар тарткан адам. Илим алайын деп жолго чыккан адам. Илимди, динди жайылтайын, элди жакшылыкка чакырайын, жамантан кайтарайын деп чыккан, сапар тарткан адам. Алла жолунда күрөшкөн адамга жардам берүү Аллах Тааланын жоопкерчилигинде болот. Экинчиси ан-накиху юридул афафа. Пакизалыкты, тазалыкты каалап үйлөнгөн адам, никелешкен адам. Ниетиңиз туура болсо, напсы кумардын эле негизинде эмес, ошо напсы кумарымды арам жака жүргүзүп калбайын. Пикирим, көзүм, дене мүчөм, жашоом меники таза болсун. Ушул тазалыкты эңсеп, үйлөнүп, өзүнө арамдан сакташ үчүн үйлөнгөн болсо, мына ушул ниет менен үйлөнгөн адам деле жардам берүү, жашоодо Аллахтын көмөгү болушу, бул Алланын жоопкерчилигинде экен. Демек, мындан улам Пайгамбар алейхиссалам жаштарга кайрылып атат, коркпогула деген сөз. Коркпогула, үйлөнүп алып кантип жашайт экенмин, кайсыл жерде жашайм? Пайгамбарыбыз башка хадисте айткан, таамул вахиди якфил илснайн. Бир адамдын тамагы экөөгө жетиштүү. Эки адамдын тамагы төртөөгө жетиштүү. Бир адам жашап жатасызбы өзүңүз? Демек, билиңиз, сөзсүз эки адамга дагы ушул бир адам жашап жаткан деңгээлде эки адам жашай алат. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолдомосу. Бул корко турган маселе эмес да. Ошондой эле уламалар айтат, ар бир адам, эгер үйгө канча адам көбөйгөн болсо, ар бир келген адам өз рызкы менен келет, ал үйдөгү адамдардын жоопкерчилигине рызкынын милдети көбөйүп, анан ал жактагылардын кээ биринин рызкысы кемип калбайт дейт. Ар бир адамдын тагдырда өзүнүн рызкысы жазылган дейт. Ошондон коркпош керек экен да. Эми кандай болуп кетет, каякта жашайм, азыр үйүм жок, же жумушум жок, таягым жок, буягым жок эмес. Эгерде бир аз сүрөт көрүндүбү, үйлөнүү зарыл болуп калдыбы, үйлөнүү нике боюнча 3 маселе бар. Никенин сыпаты деп коет. Нике 3 түрдүү болот.
Кээ бир никелешүү бул сүннөт. Сүннөттүн ичинде уламалар айткан муаккада, бекемделинген сүннөт, негизинен нике. Кээде никелешүү важип, милдеттүү түрдө никелешиш керек болот. Нике кылбаса, үйлөнбөсө, турмушка чыкпаса күнөөкөр болуп жүрөт. Кээде макрух, үйлөнсө, турмушка чыкса, никелешүү кээде макрух болуп калат. Макрух дегени жакшы эмес, кылбай турса жакшы. Биринчиси сүннөт муаккада кайсыл учурда? Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ан никах мин суннати, фаман рагиба ан суннати фалайса минни." Никелешүү бул менин сүннөтүмдөн, менин жолумдан, мен алып келген шариаттан. Ким эгерде баш тартса никеден, анда ал менден эмес деди. Бул кайсыл абалда? Халатул и'тидал деп коет. Ошол өзүнүн напси кумары орто учурда да. Үйлөнсө да, үйлөнбөсө да дагы пикири чачырабастан, жакшынакай жүрө турган учурда бул үйлөнүү сүннөт муаккада болот. Ал эми важип болуп калат, милдеттүү түрдө кээде үйлөнүш керек болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Тазавважу, таваладу, такассару, фа инни убахи бикумул уммама яумал кияма." Силер дейт Пайгамбар алейхиссалам, үйлөнгүлө, балалуу болгула, көбөйгүлө. Анткени мен силер менен башка коомдордун, башка үммөттөрдүн алдында кыямат күнү мен сыймыктанамын деди. Yani силердин көптүгүңөр менен мен сыймыктанам. Мына менин үммөтүм, мына менин аркамдан келген ыймандуу адамдар деп мен сыймыктанамын. Ошондуктан үйлөнгүлө деди да. Ошондуктан уламалардын айтымына караганда, нафил ибадатты кылганга караганда, нафил ибадаттар бар го, орозо, өзүнүн жеке ниет менен, өз эрки менен кыла турган жакшы иштер. Ошолорго караганда нике менен алектенүү жакшыраак дейт. Бир адам үйлөнбөстөн, үй бүлө курбастан өз алдынча обочолонуп, күнү түнүнү ибадат менен, Аллага кулчулук менен өткөзгөнгө караганда, үйлөнүп, аялы менен мамиле кылып, бала чакасы менен ойноп, аларды багып, алардын ызы чуусуна баардык нерсеге сабыр кылып, ошондой жүргөн адам бул жакшыраак болот экен да. Бир оттолу Алла менен, дайыма Алла менен мамиле кылып жүргөндөн көрө, аялыңыз башыңызга чай кайнатып атса, ошону кайнаганын бир аз чайникти ачып коюп, капкагын ачып коюп күтүп турганыңыз жакшыраак экен да. Ыйлап дуа кылып аткан адамга караганда, аялыңызга жылмайганыңыз жакшыраак экен. Жакшыраак дейт, никелешүү жакшыраак дейт. Эмне үчүн? Себеп дегенде мына биринчи эле биз айтып өттүк, никелешүүнү биз сүннөт деп атабыз. Сүннөт демек нафилге караганда артык болот, даражасын караганда деле. Жок дегенде сүннөт болуп атпайбы? Сүннөт нафилге караганда артык болот. Эмне үчүн? Себеби нике аркылуу адам баласы сакталат. Келечекте муваххид, Алланы жалгыз деген, элине жерине кызмат кыла турган, динге кызмат кыла турган, Алланы тааныган адамдар пайда болот. Келечекте үммөттү тарбиятлай турган энелер тарбият болот нике аркылуу. Нике бул Пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма амал кылган амал. Эгерде ибадат жакшы болгондо никелешпей жүрүп, анда Пайгамбарыбыз бир аз көрсөтүп кетмек ал жолду дагы. Бирок Пайгамбарыбыз дайыма никеде болгон. Дайыма аялдуу болгон. Демек нике менен алектенүү бул нафил ибадатка, жеке ибадатка караганда бул сүйкүмдүүрөөк, Аллага жагымдуураак амал экен да. Ошон үчүн Пайгамбар айтат, буйруп деле кээде айтып атат да, тазавважу ниса. Бул жерде да буйрук келди. Мен айткан азыркы хадисте деле Пайгамбарыбыз буйруп атат, үйлөнгүлө, балалуу болгула. Планирование семьи деп жүрө бербегиле анчалык. Карьера кылып алайын, анан тигиндей кылып алайын, минтип алайын, көбөйгүлө. Такассару, көбөйгүлө, ар бир адамдын рызкысы Алланын колунда. Бул төрөлүп калса, балалуу болуп калсам, кызды болуп калсам, ким багат, каякта жашайм? Бир бөлмөлүү үйүң болсо, бир балалуу бол, эки бөлмөлүү болсо, эки балалуу бол. Эмес, ар биринин рызкысы Алланын колунда. Өз балаңарды ачкачылыктан коркуп өлтүрбөгүлө дейт Алла Куранда. Yani төрөлүп калса эмне болот экен, кандай? Анын рызкысы биздин жоопкерчилигибизде. Биз силерге дагы, аларга да биз рызкы беребиз дейт Алла Таала. Алардын маселеси эмес, өзүңөрдүн деле рызкыңарды биз берип атабыз. Аларды багып кантемин деп ойлонбогула деп. Албетте адам баласы даярданыш керек. Колдон келген аракетти кылуу керек. Бирок негиз эле эчтеке жок экен менде деп үйлөнбөстөн күнөөгө дуушар болуп жүрө бергенде жакшы эмес. Анын жолдомолору, шариатта ар бир адам өзүнө таандык бир жолдомо бар. Демек азыр караңыздар, милдеттүү түрдө болуп атат, кээде үйлөнүп калуу. Бул кайсыл учурда экен? Иңдат таукан деп коет. Адамдын, шиддат иштиякин ниса, аялдарды каалоону өттө күчөйүп кеткен учурда да. Аялга болгон кызыгуусу
аял затына болгон каалоо өтө күчөйүп кеткен учурда анда үйлөнүү важип болуп калат, милдет болуп калат. Кандай күчөйүп кеткен? Эгер жалгыз болуп койсо мен зина кылып коем деген күмөнүнүн көбүрөөк тарабы турат да. 50%дан көбүрөөк күмөн ою ушу жалгыз болуп калсам мен зина эле кылып коемун, аял менен жалгыз калып калсам деген ойдо да. Андай адамдар эмне кылыш керек? Батыраак үйлөнүш керек, милдеттүү түрдө болот. Жана ошондой эле бул адам үйлөнгөндөн кийин махрына, калынына, махр дегени нак берсе болот же кийим берсе деле болот. Ошо махрды төлөй алат. Ошондой эле анын тамак аш, кийим кечесини бере алат. Жана анын напс каалоо кумарыны деле кандыра алат. Ошондой адамга үйлөнүш важип болуп калат. Экинчи макрух деп атабыз, үчүнчү түрү. Макрух деген ал кандай? Жагымсыз учур, үйлөнбөй туруш керек деген учур кайсыл? Кимдерге? Ким эгерде нафакасына алы жетпесе. Азыр ала турган болсо жөн эле зулумдук кылат. Же аны жедирип ичире албайт, себеби өзү ачка жүрөт, өзү жегенге эчтеке таппай жүрөт, өзү кийине албай жүрөт, өзү жашай албай жүрөт. Анда жана эгерде төшөк маселесинде эле болбой турган болсо, анда буларга үйлөнүү макрух. Ал учурда үйлөнбеш керек. Аларга пайгамбар жолдомосу кандай? Жогорку биз сабактарда айтып өткөндөй, алар орозону кармасын. Анткени орозо бул адамдын напсы кумарыны сындыра турган бир курал. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Аннакиху юридул афаф. Тазалыкты каалап туруп үйлөнгөн адамдын деле Аллах Тааланын жоопкерчилигинде экен ал адамдын жашоосуна жардам берүү. Алла жардам бергенде маселе бүтөт да. Үй бүлөңүздө ортоңузда ынтымак болот, башка болот, ниет туура болсо да. Вал мукатаб юридул адаа, жана ошондой эле кул заманаларында мисалы мукатаб деп коет, кожоюну менен келишим түзүп, өзүнүн азат болуусуна 1 жылда мисалы мен сизге ушунча акча табып беремин, ошонун негизинде мени бошотосуз деп келишим түзөт. Ошо келишим түзгөн адам колуну бошотот да, өзү иштегенине өзү ээ болуп калат. Кул учурда иштегенин бардыгы кожоюнга кете берет да. Ошол колуну бошотуп аткан эгер ниети, мен ушул келишимимдин үстүнөн чыгам, сөзсүз акчаны төлөп бүтүп, мен бошонуп кетем деген ниет болсо, анда ошол адамга деле Аллах Таалам жардам берип, кулчулуктан кутулуп кеткенге мүмкүнчүлүк берет дейт. Башка хадисте Абдулла ибн Амр сахабанын сөзү экен. Абдулла ибн Амр разияллаху анху айтат: "Ва ражулун хафа ала нафсил фитна." Бир киши дейт, өзүнүн жанына бузукулуктан коркту да. Үйлөнбөсөм мен бузулуп эле баратам. Же намазым ордунда турбай калды. Ар бир нерсени көрсөм эле оюм башка жака кетип баштады. Өзүнүн напсине корккон бир адам анан бир аялга нике кылды, бирок карзга дейт. Карзга нике кылды. Акчасы жок эле, эчтекеси жок эле, карз алды, башка кылды. Ушинтип отуруп никелешти. Фамата валам яқди. Бирок дүйнөдөн өтүп кетти, ал карзыны төлөй албай калды дейт. Анткени Аллах Таала яқди анхум яумал қияма, Аллах Таала кыямат күндө ушунун карзыны төлөп берет деп айткан экен да. Абдулла бин Амр радияллаху анху. Кыямат күнү Аллах Таала бунун карзын төлөп берет дейт. Үйлөнбөсө болбойт эле, айла жок болуп калган. Андан кийин карз алган, карз алып туруп, үйлөнүп жашап жүрүп, бирок карзыны төлөйүн деп карзды төлөй албастан дүйнөдөн өтүп кетти. Анда не болот десе, кыямат күндө Аллах Таала бунун карзыны өзү төлөп берет деп айткан экен. Эгерде мураскорлору төлөбөгөн болсо. Абдулла бин Масуд радияллаху анху айтат: "Кунна нагзу ма'ан наби саллаллаху алейхи ва саллям, алейса ма'ана нисаун." Абдулла ибн Масуд радияллаху анху айтат: "Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте казаттарга чыгат элек. Жана биз менен биргеликте аялдарыбыз жок эле. Анан биз бир күнү пайгамбарыбызга кайрылып мындай дедик: Ала нахтаси, биз өзүбүздү бычып салсак болобу деп пайгамбарыбызга кайрылдык" дейт. Чыдабай калгандыктан пайгамбарыбызга ушундай кайрылдык. Фанахана ан залик, пайгамбарыбыз бизди мындан тыйды. Фараххаса лана ба'да залик ан натазавважа ал-мар'a bis-сawb. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга жеңил желпеле жол менен үйлөнүүгө пайгамбарыбыз анан бизге рухсат берди дейт. Бир кийим, кездеме ушундай нерсе менен эле үйлөнүп алганга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге рухсат берди. Сумма қараа, андан кийин бул аятты окуду. Бадастаиду биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману ла тухарриму таййибати ма ахаллаллаху лакум. О иман келтиргендер, Алла силердин пайдаңарга адал кылып берген нерселердин жакшыларыны арам кылбагыла өзүңөргө деген аятты окуп берди дейт.
Ачын Аллах Таалам өзү адал кылып берген болсо, ал силердин пайдаңарга айтылып аткан болсо, эң чырайлуу, эң таза, пакиза жашоону айтып аткан болсо, мындайды өзүңөрдү бычып, башка нерсе кылып, арам кылып албагыла деген аятты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуп берген экен. Ушул мазмунда көптөгөн хадистер келет. Сахабалар Ибн Маз'ун разияллаху анху мисалы эң биринчи ошо сураган болчу. Мен өзүмдү бычсам болобу десе, Пайгамбар алейхиссалам бул бычыш бизден эмес деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайтарган. Башка хадисте хисау уммати ас-сияму вал қиям деген. Менин үммөтүмдүн өзүнү бычып салуу ыкмасы бул орозо жана түнү тахажжуд окуу деп айткан да. Yani мындайча айтканда өз напсиңе ээлик кыла албай, напсиңди сындырыш керек боло турган болсо, үйлөнүүгө кудуретиң жетпей жаткан болсо, же болбосо өзүң башка жактасың, аялың башка жакта бир канча узак убакытта, жашоонун шартына байланыштуу узак убакытта жүрүп, дүлүгүп болбой калган болсоң, ошондой учурда кыскасы үммөтүмдүн өзүнү бычуусу бул эмне дейт? Ас-сияму вал қиям, орозо жана түндөрү туруп ибадат кылуу деп айткан да. Демек орозо үзгүлтүксүз улана бере турган болсо, адамдын ошо жаман ойлорун, жаман ичиндеги нерселерди жок кылууга себеп болот экен. Демек бул хадистен деле билдик, сиз менен биздин ислам динибизде андай деңгээлдеги кечилдик жок экен. Үйлөнбөстөн, турмушка чыкпастан, ибадат кылуу бул бир кызык нерсе, бир жакшы нерсе болуп эсептелбейт экен. Ушул хадис менен анда бүгүнкү сабагыбызды аяктайлы. Hazret Abu Hurayra radıyallahu anh айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Tunkahul mar'atu li arba'in. Ayal kişi 4 nersenin birinin sebebinden, 4 nersenin sebebinden ayal kişi nikege çıkat. Yani erkek kişi 4 nerseni karap ayaldı tandaydı. Limaliha, anın baylığının sebebinden, baylığını karaydı. Ve li hasabiha, anın teginin sebebinden, tegini karap durup üylönet kebirler, kızdın tegini karap. Ата-энеси ким экен, үй бүлөсү кандай экен, абалы кандай экен деп ошого карап үйлөнөт. Вали жамалиха, кебилер анын сулуулугуну карап туруп үйлөнөт. Вали диниха, кебилер анын динини карап үйлөнөт. Динде кандай экен деген. Фазфар бидати дин тарибат ядак, сен диндарыны, диндүүсүнү тандагын андай кылбасаң, колуң топурак болсун деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Демек аял кишини эркек аялды үйлөнүүнү каалаган учурда, кызды издегенде ушул 4 нерсенин себебинен карап изделет экен да. Анын сулуулугун карасак болот экен, анын ата тегин карасак болот экен, анын байлыгын карасак болот экен, анын диндарлуулугун карасак болот экен. 4 нерсени адамдар карайт дейт. Бирок Пайгамбарыбыздын кеңешмеси кайсыл? Биринчи орунга динди койгула дейт. Диндарыны карагыла, динини карап туруп ошонун негизинде үйлөнгүлө, андай кылбай башка нерселерди карап алсаңар, анда колуң топурак болсун дейт да. Анда кыйналып каласың. Байлыгы аны бузуп салган болушу мүмкүн. Сулуулугу аны чегинен ашырып, сыпаттары бузулуп, текебердик, адамдарды тоготпостук, ар кандай бир жаман сыпаттар кирип кеткен болуусу мүмкүн. Диндарлыгын карасаңыз сиз уттуңуз да. Кебирлер келип сурап калат. Мисалы мен үйлөнөйүн деп атам, анан бир кыз чыгып калды. Ал кыз намаз окубайт экен, жолук салынбайт экен, көчөдө эле мындай жүрүп чоңойгон кыз. Бирок ниети бар экен, Кудайым буйрса намаз окуйм, жолук салынам деген жакшы ниетин кээде айтып калат. Же кээде айтат, ниетини билбейт экен, бирок Кудайым буйрса динге кирем дегендей кылып атат. Ошого үйлөнүп, анан ага мээнет кылып, аны динге алып келсем кандай дейсиз деп айтат да. Анан мен айтамын, андан башка дагы динге мээнет кыла турган толтура жолдор бар да туугандар. Үйлөнүп алып тур, анан кийин ошол аялыңды анан кийин динге мээнет кылам деп бул өтө эле чоң бир жоготууга учурап калышыңыз мүмкүн да анын себебиненчи. Чоң нерсе да бул. Үйлөнүү деген ал сиздин балаңыз болот, ал апаңыз менен атаңыздын кызматын кылыш керек, алардын батасын алыш керек, туурабы? Сиз туугандашып атасыз, өзүңүздүн урпагыңыз кыяматка чейин ким аркылуу уланат, ошол маселе чечилип атат. Анан динсиз эле бирөөнү, уятсыз эле бирөөнү алып келип алып, анан ага мээнет кылам деп, ал жагы белгисиз. Ал намаз баштайбы, жолукка киреби, ал белгисиз нерсе да. Пайгамбарыбыздын көрсөтмөсүн карай турган болсок, Пайгамбарыбыз айтып атат, жок, динини биринчи кылып карагыла деп атат. Диндарын алгыла деп атат, таквасын алгыла, диндар, адеп ахлактуу, динге бекемини алгыла деп Пайгамбарыбыз көрсөтмө көрсөткөн да. Мындайча айтканда, эгерде аял кишини издөөдө, эгер буларга кандайдыр бир баа бериле турган болсо, алымдар айтат, анын дини 1 деген сан дейт. 1. Диндар, бирок дагы сулуу боло турган болсо, анда аркасына бир 0 кошулат дейт.
Dinдар сулуу, анан дагы ата теги деле жакшы болгон болсо анда дагы бир нөл кошулат. Dinдар сулуу, ата теги жакшы, анан дагы бай дагы болсо дагы бир нөл кошулат. Ушинтип канча динден сырткаркы адам арасындагы даражасы бийик болгон себеп боло турган нерселер болсо, артыкчылыгы болсо, бардыгы аркасында кете берген нөлдөр, бирок биринчи диндарлыгы бул бир болгон сандын ордундай. Ал кандай, эгерде бир сулуу болбой калса, бирок ата теги жакшы, жакшы үй бүлөдө, бай эле үй бүлөдөн, анан дини бар, анда ага канча 100 деген бал бериле берет деген сөз да. А бирок эгерде сулуулугу бар, ата теги жакшы, бай үй бүлөдөн баары жакшы көрүнүп турат көзүңүзгө. Бирок дини жок, намазы жок, уятсыз, жөнөкөй эмес, ысырапкор. Анда ал эмне бирди анда алып салганга туура келет да. Ага баа бериш үчүн бирди алып коебуз. Бирди алып койсок 0 0 0 0. Бардык нерсесине 0. Сулуулугу 0, байлыгына баа беребиз 0 деп, ата тегине баа беребиз 0 деп, эгерде диндарлыгы жок боло турган болсо. Ошон үчүн эң негиз үйлөнүүдө баланы караганда, кызды караганда эң негиз диндарлыгын караш керекпиз. Ал үй бүлө кандай, динге кандай деңгээлде? Ата тегине караганда да ата теги динге кандай амал кылган? Кан деген нерсе да бул өтө чоң нерсе. Бирок ошо динде канчалык бекем болушкан, ошол тарабын караш керек экен да. Ошондон биздин устаздарыбыз, Аллахым өмүрлөрүнө береке берсин, көп айтат эле, кызды издегенде, үйлөнөн деп аткан учурда кыздардын эки сыпатына көңүл бургула. Биринчи анын уяттуулугу, экинчи анын жөнөкөйлүгү. Ушул уяттуу жана жөнөкөй болгон кыздарды алгыла дейт эле да. Эмне үчүн? Себеби аял затынын дини башка, эркектин дини башка. Туурабы? Эркекке байланыштуу Алланын өкүмү бар, аялга байланыштуу өзүнө байланыштуу өкүм бар. Аял затына байланыштуу өкүмдөрдүн 99% мына ушул эки сыпаттын негизинде. Эгер уяттуу болсо, жөнөкөй болсо, анда толук дин менен жүрө алат. Дин бул жөн эле жолуктун аты эмес. Дин намаз окуп, орозо кармап калса эле ал толук динде болуп калды эмес да. Адеп, ахлак, мамиле, баскан тургандарда толук динде жашоо үчүн кыз бала уяттуу болуш керек, толук динде жашоо үчүн ал жөнөкөй болуш керек. Эгер мо эки сыпат жок болгон болсо, анда өтө кыйын да. Жашоодо кыз үчүн да бардык ушунун себебинен. Тура уятсыздык жашоого кирип кала турган болсо, жашоо жөн эле бузулду, азапка айланды деген сөз да. Жөн эле бир конокко барып келесиз, үйгө келип алып туруп кыз үчү боло берет. Эмнеге карадың? Эмнеге сүйлөдүң? Эмнеге анын алдында турасың? А мунун бардыгы эмне себептен? Неге шек? Шектене берүү, эки адам бири-бирине шектенип калса үйдө, болду, анда бул азап болду деген сөз да. Тозок айланды үйүңүзчү. Күндө кыз үчү. Шектенип калган өтө жаман жашоо. Баскан тургандын аркасы кыз үчү менен аяктай берет. А буга бардыгына эмне жол берет? Уятсыздык жол берет. Шектенүүгө эмнеге эшик ачылат? Уятсыз болгондуктан эшик ачылат. Уяттуулук бул өтө чоң сыпат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям марра наби саллаллаху алейхи ва саллям бирожелен яизу ахаху фил хаяи дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир адамдан өтүп калды, ал өзүнүн мусулман бир тууганына уяттуулук боюнча насаат айтып атты эле. Акылдуу болуп, уяттуу болбой эле койбойсуңбу? Калаганда эле жүрө бербейсиңби? Андай мындай деп атса, Пайгамбар алейхи алдынан өтүп кетип айтты: "Дa'ху фа иннал хаяа хайрун куллу." Сен буну таштагын, тийбегин деди. Уяттуу боло берсин. Анткенде уяттуулуктун ар бири эле бул жакшылык деди. Кандай тармакта уяттуулук ачыкка чыкпасын, бул жакшылык деди. Уяттуу деген сыпат, бул уяттуулук өтө жакшы деди Пайгамбар алейхи. Ошондон уяттуулукту караш керек экенбиз. Имандын издейбиз да, туурабы? Имандын ичинен Пайгамбар алейхиссалам айткан, имандын 70ден ашык бутагы бар. Эң абзели ла илаха иллаллах, эң төмөнкүсү жолдон ыза бере турган нерсени алып коюу жана уяттуулук деле имандын бир бөлүгүнөн дейт. Пайгамбар эң бийик деңгээлде айтты ла илаха иллаллах, эң төмөнкү деңгээлде айтты ал жолдон ыза бере турган нерселерди алып коюу имандын эки тарабын айтты. Эң үстүн, эң ылдыйын. Ортодо толтура 70ден ашыктагы бутактар бар. Бирок ошонун ичинен уяттуулукту дагы уяттуулук деле имандан деп атат. Эмнеге буну дагы өзгөчөлөп эмнеге айтты? Себеби уяттуулук бул өтө маанилүү болгондуктан. Мисалы 10 адамды үйгө чакырсаңыз, ай оноңуздар эртең саат 12ге келиңиздер, үйдө чай болот дедиңиз да. Анан арасында бир Hazrat бар Абдулла деген, ал дайыма кечигип жүрөр. Жалпы айткандан анан айтып койдуңуз, Абдулла сен дагы келе деп койдуңуз да. Яни жалпы айткандан кийин өзгөчөлө ошол өзгөчө нерсенин өтө маанилүү болгондук себептен болот да. Пайгамбарыбыздын бул айткан сөзү эң абзели ла илаха иллаллах, эң төмөнкүсү имататул азани тарик, зыяндуу нерсени жолдон алып коюу, вал хая шубатул иман, шубату минал иман, уялуу дагы имандан деген мааниси, яни уялуу өтө маанилүү болгон имандын бутагы деген сөз да. Өтө жашоодо керектүү болгон имандын бутагы.
кызыңарды, балдарыңарды тарбият кылганда уяттуулугуну жок кылып салбагыла деген сөз. Имандын эң негизги бутактарын анда сындырып атасыңар, кесип жок кылып атасыңар деген сөз. Ошондон эң биринчи жаштарга насаат, үйлөнө турган болсо, кыз издеген учурда ата-энелери, туугандары дагы биринчи уяттуулугун караш керек кыздынчы. Экинчи жөнөкөй болуш керек. Жөнөкөй болбосо кыйын. Тура тапкан нерсең жетпейт. Жөн эле туруп алып тур да, бул абой жарабай калыптыр. Жаңы абой чыккан экен, кече мен подружкама бардым, Оксананын үйүнө барганда көрдүңүз да. Кандай абойлор чыккан экен. Ошондой 3D абойлордон алып келебиз да, ошондон кылыш керекпиз. Үйгө конок деле чакыра албай калдым бунун себебинен. Таза эле уят кылып бүттүңүз. Жөнөкөй сүздүк, ысырапкерчилик, тапкан нерсең ысырапка сарпталат да, арамга сарпталат. Жете турган эле нерсе, жакшынакай эле жашай турган нерсе, бирок жөнөкөйлүк жашоодо жок боло турган болсо, 500 сомго бүтө турган зарылчылыгыңыз сиздики 5000 сомго деле бүтпөй калат. 500 сомго бүтө турган муктаждыгыңыз сиздики 5000 сомго деле бүтпөй калат. Канча тапсаңыз жетпей атат, канча тапсаңыз жетпей атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай аялдарды кыямат жакындап калганда акыр замандын аялдары деп айткан. Алар кандай күйөөлөрүнү мажбурлайт күнөөгө. Кантип мажбурлайт о Аллахтын элчиси? Келген нерсеге наразы боло берет. Наразы боло берет, дагы керек дей берет, ушинтип күйөөсү адал жол менен табып жеткире албастан арам жолдорго анан бара баштайт көп табыш үчүн. Бул кыяматтын эң акыр замандардын аялдары деп айткан да. Ошондон жөнөкөй болуш керек. Аял жөнөкөй болсо, машалла. Бергениңди кийет. Туурабы? Бул эскиген тияк-пияк эмес экен. Туугандарыңыз эгерде берип калса деле кыздарына, балдарына деле кийгизе берет. Эчтеке болбойт. Жылуу болсо болду, кийим болсо болду, кийим эмне, жылуулук сакташ керек. Ауратты жабыш керек болду, ошо максат ишке ашып атабы, болду, кие берсин, эчтеке эмес, ушинтип чоңойот да. Жок, эгер жөнөкөй болбой турган болсо, жок, тигинден алыш керекпиз, мындан алыш керекпиз, жаңысынан алыш керекпиз. Ар бир жылга жаңы башка, ар бир сезонго жаңы башка, мезгилге өзгөчө. Тапканыңыз калса исарапкорчулукка кетет да, жашоо кыйын болот. Ошондон кыздарды издегенде дейт, эки нерсеге көңүл бурула. Уяттуу болсун, экинчи жөнөкөй болсун. Өзгөчө керектүү сыпаттар экен да. Ошондой эле аял киши эгерде башынан баштап шарт кое турган болсо, лучше үйлөнбөй эле койгула дейт. Башынан эле шарт коюп баштады. Шаарда жашайбыз да, андай кыласыз да, башынан эле шарт коюп баштады, андай кызга үйлөнбөй эле койду. Өмүр бою ошо шарт коюп, ардекен талап кылып, башыңды оорутуп бүтүрөт дейт. Башынан эле ошол болду, мен сизге тиемин, сиз менин эрим болосуз, болду, мен ошо менен бактылуу болом деген көз караштагы адамдар менен баш кошо турган болсо жеңил болот экен да. Яни пайгамбар алейхиссалам жалпы эреже айтып койду, диндарды тандагын деп койду. Эми ошо диндарлыктын сыпаттарын өзүбүз карап, ошонун негизинде диндүүлөр менен үйлөнгөндүн аракетин кылыш керек экенбиз. Дин бул бардык кыйынчылыктарды чече турган маселе, бул дин болуп эсептелет. Акча маселени чечпейт, сулуулук маселени чечпейт, ден соолук, күч кубаттуулук, тааныш билиштик, ата тек бул маселени чечпейт. Негизги маселени чече турган жашоодо бул дин. Адамдын Алла менен болгон мамилеси канча бекем болсо, ошого жараша жашоо жеңил болот, андай адам менен мамиле кылуу деле жеңил болот. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Жашообузга тынчтык, амандык берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика.